Айылыбыз границада жайланышкан. Айылыбыздын көптөгөн көйгөйлөрү бар да. Эң биринчиси бизде мына таза суу маселеси эң көйгөйлүү. Дарыядан суу ичебиз да, мал дагы ошол жерден ичет. Биз да ичебиз. Жогорудагы Тажикстандын тургундары жашайт, алар дарыяны булгаган. Кыскасы отходду ичебиз да, эң коркунучтуу. Жаш балдар кайнатпай ичип алат. Эми чоңдор болсо кайнатып ичет го. Ошо таза суу маселеси биринчи көйгөйлүү. Анан связь жок. Анан эми айылыбызда границада жайланышкандан, жумуш жоктуктан жаштар көчүп кетип атат башка жака. Бул жерде эми аксакалдар эле калдык да ошол. Бул жерде чындыгында элдин саны азайганы, мындай иш менен камсыз болуп отурган бир жок болуп атат. Ошолго байланыштуу, алыскы болгондугуна байланыштуу азыр бул жерде бир өндүрүш жок болуп атат. Жерибиз аз. Бир 30 гектардай гана жер бар. Ошол менен гана тирлик кылып атышат азыр.